2016 жылдан бери Ума журналы тарабынан уюштурулуп келе жаткан Рамазан чатыр боорунун 8-күнү мээр жазы коомдук бирикмесинин мүмкүнчүлүгү чектелген ата-энесинен ажыраган балдар, аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөлөр коноктолду. Бул ирет оз ачуу өзүн жарыялагысы келбеген инсандын эсебинен өткөрүлдү. Жыл сайын долбоорубузду колдоп келген белгилүү диний жана коомдук ишмер Айжан Акылбекова конокторго сабырдуулук, кыйынчылыкты жеңүү тууралуу айтып берди. Ал эми белгилүү ырчы Иса Өмүркулов кайрымдуулук долбоорду колдоп келип, конокторго жагымдуу маанай тартуулады. Рамазан чатыры ушул күнгө чейин жалпы элдин колдоосу менен ишке ашып келет. Бул жолу катталуучубуз пирог жана булочкаларды жасап, конокторду кубантты. Ифтар викторина менен коштолуп, жеңүүчүлөр Авразия пресс басмаканасы даярдаган китептерге ээ болушту. Оз ачуу бир гана коноктордун курсагын тойгузбастан, көңүлгө муктаж эне жана бөбөктөргө өзгөчө маанай тартуулады. Жардамга муктаж бир туугандарыбыздын кубанычына сиз да себепчи болуңуз. Рамазан чатыр долбооруна кошулуңуз. Мен дагы чакырам Рамазан чатыр долбооруна келиңиздер достор, кошулуңуздар, жардам бериңиздер. Туура жолго чакырам достор, баарыңыздарды. Баарыбыз бири-бирибизге жардам берели. Аллах Таалабыздын ыраазычылыгы үчүн. Бул Кыргызстанда ушул Ума журналынан башка мынчалык масштабтуу эч ким өткөргөнүн биле элекмин. Аллах ыраазы болсун, Аллах жардамчыңар болсун. Ушул жок дегенде Рамазан айында муктаждардын курсагын тоюуга кол сунгула демекчимин. Анткени соопторду көбөйтүп берем деген мүмкүнчүлүктөн кур калбаганга чакырат элем.